Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн Кыргызстандын жаңы доордогу тарыхы сабагы боюнча сиздерге сунушталуучу тема падышачылыктын Кыргызстандагы административдик башкаруу жана экономикалык саясаты. Жалпыбыздарга маалым болгондой, падышачылык доор Кыргызстандын аймагында бул негизинен 19-кылымдын экинчи жарымынан түндүк аймактарда 1855 жылдан, ал эми түштүк аймактарда 1876 жылдан башталгандыгы маалым. Падышачылык бийлик өзүнүн бийлигин бул жерде орноткондон кийин негизинен башкаруу саясатына киришкен да. Бул боюнча бир топ изилдөөлөр бар. Төмөндө аларды сунуш кылабыз. Алардын катарында биздин дагы айрым изилдөөлөрүбүз бар. Бул боюнча таанышсаңыздар болот. Эми жалпысынан Түркстан түшүнүгү боюнча айта кете турган болсок, бул түшүнүктү адатта тарыхый булактарда бир топ айтылып келет. Орто Азия түшүнүгү менен, Түркстан түшүнүгү менен. Падышачылык Орусиянын аймагына каратылгандан кийин бул аймакты Орус Түркстаны же болбосо Батыш Түркстаны деп атап койгон. Ал эми соңку мезгилдерде билесиздер, баягы Союздун учурунда Орто Азия деп аталып келген. Соңку мезгилдерде бул аймакты, бул чөлкөмдү Борбордук Азия деген аталыш мындай ырасталып калды да. Эми падышачылык Орусия бул аймактарды каратып алгандан кийин алгач ушул Түркстан областын түзгөн 1865 жылы. Ага негизинен 2 гана област караган. Андан кийин бул Түркстан генерал губернаторлугу болуп 1876 жылы түзүлгөн. Алгач ага дагы ошол 2 област каратылган. Бул кийинчерээк анын курамына 3 област каратылган. Негизинен кайсыл областтар эле бул? Жетису областы, Закаспий областы, Фергана областы, Самарканд областы жана Сырдария областтары. Ал эми Кыргызстандын түштүк аймагы жайгашкан, ошол учурда эми түндүк аймактарда дагы өкүм сүрүп турган, тей Казакстанга чейинки Кокон хандыгы кыйратылгандан кийин түштүк аймактары бул Фергана областына каратылган. Түркстандын эң алгачкы генерал губернатору болуп Константин Петрович фон Кауфман болгон. Ал бир топ жылдык башкаруусунда негизинен ушул Түркстандагы административдик башкаруу системасын калыптандырган инсан болгон. Ага падышанын атайын жарлыгы менен көптөгөн укуктар берилген. Бул жерде ошол Түркстан генерал губернаторлугунун картасы. Негизинен Түркстанды башкаруу бул атайын жобо менен бекитилген. Башкача айтканда ошол Түркстан крайын башкаруунун бир негизги баш мыйзамы деп атап койсок болот. Падышачылык доор бүткөнгө чейин бул жоболор бир нече жолу алмаштырууга мындай аракеттер болгон. Анын катарында бир топ түзөтүүлөр дагы кирген. 1867 жылы, 71 жылы, 73, 1883, 1886 жана 1890 жылдары. Деги эле административдик башкаруу боюнча реформалар 1917 жылга чейин улантылган. Башкарууну аскердик, элдик башкаруу деп койгон. Себеби башында Түркстан край башчысы генерал губернатор турган, областтардын башында аскер губернатору, уездерде уезд башчылары жана төмөнкү башкарууда бул элдик башкаруу деп аталган. Анда негизинен болуштуктар турган. Мына ошол себептен аскердик, элдик башкаруу деп аталган. Негизги бийлик аскер адамдарынын колунда болгон. Бирок алар саясий түзүмдү, системаны аныктаганы менен экономикалык жаатта анчалык мындай иш аракеттерди жумшай алган эмес. Бул Түркстан крайы аскер министрлигине карап турган. Бул дагы аябай чоң проблема болуп, падыша бийлигинин жогорку төбөлдөрүнүн арасында, Түркстан бийлигинин арасында көптөгөн талаш тартыштар болгон. Эми башкаруу тизимин аныктагандан кийин падышачылык өзүнүн саясатын ишке ашырууга киришкен. Анын негизги принциптери бул акырындуулук,
этаптуулук, ыраттуулук жана диний көтөрүмдүүлүк болуп эсептелет. Себеби дегенде ал саясатты акырын жана этаптуулук менен ишке ашырылгандыгына күбө болобуз да. Ал эми диний көтөрүмдүүлүк деген бул Түркстандын калкы негизинен мусулман калктары болгондуктан аларга карата мындай диний кодулоочулукка жол бербеген саясат болгон. Көчүрүү саясаты баарыбызга маалым. Орусиянын борбордук губернияларынан бир топ ирет бул жака орус тилдүү калктар көчүрүлүп келген. Анын түпкү максаты бул аймактарда мындай социалдык таяныч түзүү, колдоо түзүү болгон. Ал эми диний көтөрүмдүүлүк саясаты бул жогоруда айткандай ошо 18-кылымда эле Орусиянын саясатында калыптанган. Башкача айтканда ошол жергиликтүү калктардын диний ишенимдерине мындай анчалык зыян келтирбөө. Бул боюнча ошол биринчи генерал губернатордун исламга этибар бербөө саясаты иштелип чыккан. Себеби дегенде мусулманчылыкка катуу кодулоо көрсөтүү алар үчүн кооптуу болчу. Ошон үчүн бир аз жумшак мамиле кылууга өтүшкөн да. Көчүрүү саясатынын күч алышы бир нече этаптардан камтыйт. Анын ичинде Кыргызстандын түндүк аймагына, түштүк аймагына ошол дыйкандар көчүрүлүп келе башташкан. Анын башында алгач ушул Кыргызстандын түштүк аймагында Өзгөн районунда азыркы Куршап жергесинде биринчи Покровская деген кыштак пайда болгон. Анан негизги бул келгиндердин кыштоолору, кыштактары Көгарт өрөөнүндө болгон да. Столыпин өкмөт башчы болгон учурда ошол саясат Столыпиндик агрардык саясат деп аталып калды. Мына ошонун алкагында бир топ мындай көчүрүү иштери улантылган. Бул болсо ошол Кыргызстандын түштүк аймагында Көгарт жергесиндеги орус кыштактары, мына азыркы Таран базар, Кара Чолок, Жергетал айылдарыныкы. Эми падыша бийлиги административдик саясатты ишке ашыруу менен катар өнөр жай саясатын дагы ишке ашырган. Албетте бул багытта бир топ өзгөрүүлөр болгон. Мурда кустардык гана ишканалар болсо, падышачылыктын келиши менен бул жерде кайра иштетүүчү ишканалар түзүлгөн. Негизги бөлүм бул негизги басым пактачылыкка жумшалганда. Андан сырткары темир жолдун курулушу дагы бул чоң бир өзгөрүүлөргө алып келген. Орусиянын экономикасы үчүн соода экономикалык саясатта бир топ жаңылыктар болгон. Бул боюнча мурда баягы соода жаатында ярмаркалар уюштурулган. Өзгөчө Кыргызстандын түндүк аймактарында бул колго алынганда. Соода саттык мамилелеринде бир топ өзгөрүүлөр болду. Себеби дегенде мурда бул отурукташкан калктар соода менен алектенип келсе, бул жерде аларга жаңы атаңдаш пайда болду да. Салык саясат албетте Кокон хандыгына караганда бир топ мындай айырмаланып турат. Ага карабастан бул ошол мурдакы айрым салыктар, харач, танап салыктары мындай сакталып калганда, болгону булардын бардыгы мыйзам менен мындай регламенттештирилген. Эми жыйынтыкка келсек, административдик саясат боюнча негизинен акырындуулук, этаптуулук жана диний көтөрүмдүүлүк саясаты ишке ашты. Албетте башкаруу түзүмүнө карата ошол учурда дагы кайчы пикирлер болгон. Аскер министрлиги менен ички иштер министрлигинин ортосунда дайым талаш уланып келген да. Көчүрүү саясаты боюнча бул эми кандайдыр бир деңгээлде көчүрүү саясаты калктын бир өсүшүнө, соода экономикалык байланыштарына, маданиятына өзүнүн таасирин тийгизген. Соода саясатында бир топ өнөр жай саясатында жаңылануулар болгон. Негизинен Түркстан аймагы, анын ичинде Кыргызстандын аймагы кайсы бир деңгээлде мындай рыноктук мамилелерге бир өтүүгө кадамдар башталганда индустриализация боюнча. Бул албетте Кокон хандыгына караганда, башка хандыктарга караганда салыштырмалуу мындай өнүгүү болгон деп айтсак болот. Так. Эми бул жерден дагы белгилей кете турган нерсе, жалпы жыйынтыктап айтканда ошол падышачылык доор Кыргызстандын аймагында 60 жылга жакын созулган. Анын жыйынтыктарында салыштырмалуу
бир прогрессивдүү дагы, ошол эле мүчүлүштүктөр дагы болгон. Бул эки жактуу процессти мындай эске алышыбыз керек. Жалпы жонунан падышачылыктын административдик башкаруу саясаты Совет бийлигинин алгачкы жылдарында дагы кайсы бир деңгээлде те 30-жылдарга чейинки мындай сакталып тургандыгы маалым. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.